Кече Садыр Жапаров өзгөндө сүйлөп атканда айтып турбу, Адахан Кемсанбаевдин 100дөгөн мыйзамдар иштеп атат деп. Эң көп мыйзам жазган киши катарында. Ошол мыйзамдарды жазган кишиге момундай бир рахмат деген кагаз берген жок мага бул мамлекет. 11 мамлекет биригип Адахан Мадумаровго тынчтык орденин берип атат. Улуттар аралык рахмат. Мырзаке өзгөн Мадумаровду депутат кылып шайласа, Санкт-Петербургда Адахан Мадумаровду 11 мамлекеттин парламенти биригип, 11 мамлекеттин төрагаларынын төрагасы кылып шайлап отурат. Председатель совета спикера. Мага ушул эл аралык маселелерди тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен, дипломатия жолу менен чечкендигибиз үчүн мага билесиздерби, өтө сейрек инсандарга бериле турган баягы Россиянын аскер күчтөрүнүн уюштуруучусу генерал Маргелов деген бар. Ошол Маргелов атындагы орден бар. Муну эң мыкты жетишкен гана могу жерде Бакыт мырза отурат, билсеңиз керек. Ошол Маргелов атындагы орденди тапшырып отурушат мага. Мен айтып атам. Бир кыргыз мамлекети мага мындай кагазда берелик. Мадумаров эмне кылып койду дегенге мен ушул эжекемден улам айтып койгум келип атат. 25 жыл чоң саясатта жүрүп, 25 сом албай койдум мен. Ушул чоң иш. 25 жыл саясатта жүрүп, бир момундай бир чөйчөк алган жокмун өлкөдө. 25 жыл саясатта жүрүп, бир калем алган жокмун бул өлкөдө. 25 жыл саясатта жүрүп, бир өкмөттүн бир барак кагазын алган жокмун. Эмнеге? Себеп биз жараткандын алдына барганга даярданабыз. Жараткандын алдына барганда генералдык прокуроруң дагы, жогорку сотуң дагы, спикериң дагы сени сактап кала албайт. Өзүң гана жалгыз барасың.